Assalamu alaikum урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү. Бул көрсөтүү өзгөчө. Себеп дегенде мен бул жолу Казакстан Республикасында жашап эмгектенип жаткан Базаргүл жана Автандил деген атабыздын, апабыздын буйрутмасын аткарып түн ичинде жүрөмүн. Тагыраак Ош шаарында. Мына ушул Ош шаарында күндүз окуп түнү иштеп, ушундай бир илимге аябай кунт коюп аракетин көрүп аткан баласына ата энеси аябай ыраазы болуп, Казакстан Республикасынан салам жолдоду эле. Мен ошол салам Дубайды азыр саналуу мүнөттөрдө жеткизип барамын. Анда эмесе ата менен апа менен баланын ортосундагы мамилени көрүп коюңуздар, туюп коюңуздар, байкап коюңуздар. Бул көрсөтүү кийинки жаштар үчүн, кийинки муун үчүн сабак болуу иретинде тартылат. Даки урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү, биз ушундай учурда тагыраагы түнкү учурда дагы иштей беремин. Азыр эне менен баланын ортосундагы мамилени көрөсүздөр. Апасы Казакстандан атайын чалып, бүгүн баласынын туулган күнү экен. Ошо баласы Оштогу белгилүү бир кафелердин биринде иштейт экен, Нирвана деген. Ошол жерге келип калдык биз. Азыр биз кирип барабыз, мына эшигинин босогосуна келип калдык. Автандил уулу Чыңгыз дегенге барабыз. Бул эшиги бек экен. Кайгынан кирсек болот экен. Азыр бираз кармалып атабыз. Бул эшигинен киребиз. Assalamu alaikum. Администратор сиз белесиз? Жок, Ким эле? Автандил уулу Чыңгыз деген каякта иштеп жүрөбүз? Жерде бүгүн туулган күнү экен. Бул жактан киребизби? Болду, иш бүтүп калды уже. Жакшы. Кандайсыз, жакшысызбы? Администратор ким? Администратор да? Вы да? Автандил уулу Чыңгыз работает у вас? Сизби? Кандайсыз, жакшысызбы, ден соолуктарыңыз? Казакстанда Базаргүл деген апаңыз бар беле? Бар эле. Бүгүн туулган күнүңүзбү? Ошол Автандил деген атаңыз бар, Автандил уулу Чыңгыз деп. Ошо сиздин туулганыңыздын урматына могу торту берип, ушу менин балам менен түз байланыштырып коюңуз деп сурандыр. Азыр сизге чалып аткан чыгар, балким смартфонуңуз жаныңыздабы? Азыр сизге чыгабыз деп аткан эле. Бирок ушуну элестеттиңиз беле? Жок, элестеттиңиз беле? Вообще аз үйгө барып уктайм деген ой менен жүрөт элем. Эң жакшы көргөн баламдын бири, ушу балдарымдын ичинен дагы баарын жакшы көрөм, бирок ушул Автандил деген Чыңгыз деген балам ушунчалык аракетчил деген, ушунчалык эми бизге буга чейин аябай көп сөздөрдү айтып берди. Энеңизчи, алыста жүрөм, мына ушул менин деген программа бул ушул жакындарды куттуктайт, бир туугандарды куттуктайт, энелерди, аталарды куттуктайт да. Ушул программаны көз келип калган экен YouTube'танчы. Анан мага суранып, ушул менин уулумдун туулган күнү деп атайын буйрутма берди эле. Ушул келип калдык. Азыр эгер оор келбесе, апаңызга ушул жерден чалайлы. Себеп дегенде бүгүн сиздин туулганыңыз албетте, бирок эң негизги нерсе бул кимди куттукташ керек? Албетте ата энени куттукташ керек, Ушу ата энеңизге чалып койсоңуз, ооба, чалсаңыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ушул Автандил уулу Чыңгыз мырзанын жанында турабыз. Азыр арай көз чарай Казакстан Республикасында иштеп жүргөн апасы Базаргүл эжеге чалып аткан мезгили. Кандайсыз, апа, жакшысызбы? Спасибо большое. Рахмат, чоң апа. Да, спасибо, вот. Кандайсыз, Базаргүл эже, жакшысызбы? Келип калдык мынакей. Эч качан ооруба, достордун арасында ар дайым ойноп күлүп жүрө бер, окууларыңа ичиңе ийгилик.
Хорошо, спасибо большое. Мақсатыңа тілегіңе жет. Қызмет қылған, бес сыйлықтанған жігіттерден бол. Әрдайым игіліктер қоштап, биіктіктерден көрінуіміз. Келешекте мықты инсан болушuna işlememiz. Спасибо большое. Как дела? Отлично, спасибо большое. Рахматжан апа, айтқаныңыз келсін. Вообще не ожидал то, что кто-то придет. Жига, қандайсың? Туған күнің бе? Рахматжан апа. Өмірің ұзын болсын. Оқуларыңа, іштеріңе игілік. Алдыда тұрған чоң жетішкендіктерге жетші бар. Не дейсіз? Тұрмышта өзің жолын тауып, бақытлы жігіттерден бол. Айтқаныңыз келсін ата. Рахмат. Қандайсың өкем, жақсың? Жақсы. С твоим днем рождения. Рахмат. Желаю тебе счастья, успеха в жизни, чтобы ты стал самым лучшим стоматологом, Құдай қаласа. самым известным. И учись хорошо. Рахмат, айтқаның келсін. Канча болду апаңызды көрбөгөнүзгө, ушу бир туугандарыңызды көрбөгөнүз, ушу бир тууган энеңизди да көрбөгөнүзгө канча болду? 4 айдан ашып қалды. Сагындыңызбы? Албетте, конечно. Элестебедиңиз беле бүгүнкү туулганга ушундай сюрприз кылышат депчи? Жоқ. Таптакыр эчкимге билдирбе деп суранган, билген да жок деп айтты. Ушул Базаргүл эжебиз, апаңыз жана бир туугандарыңыз ушул аябай сиз жөнүндө жакшы сөздөрдү сүйлөп, бүгүн туулган күнү 12ден өткөндөн кийин жарык дүйнөгө алып келгем деп мынакей апаңыз ушунчалык бактылуу бир көз ирмемдерин айтып, өзүнүн бир бактылуулугун билдирди да бул көрсөтүүгөчү. Мына ушул учурдан пайдаланып, ушул ата энеңизге, бир туугандарыңызга өзүңүздүн ыраазычылыгыңызды, анан сиз сыяктуу мына ушул коомдо бул программа ушул кийинки муундарга бир сабак болсун деген бир максатта уюштурулган программада. Бул YouTube'дагы азыр эми мына күчөп өнүгүүсү алдын алып кетип аткан программалардын бири. Өзүңүздүн бир айтчу сөздөрүңүз болсо, кеп кеңештериңиз болсо, мисалы сизден кийинкилерге деле бир сабак болсун иретте бир сөз сүйлөп койбойсузбу? Биринчиден бардыгына ден соолук каалайм, экинчиден ата энебизди урматтайлы, ата энебизди сөйлөй, жакшы көрөйлү. Ата энебизге эч нерсени аябайлы, ата энебиздин главный ошол да. Бизди бул өмүргө алып келген ата энебиз, баккан ата энебиз, өсүргөн ата энебиз, тарбия берген, окуткан, иш табып берген, анын баары ата энебиз. Бардык бакытты берген дагы ата энебиз. Ошон үчүн биз ушул өмүрдө бардыгыбыз ата энебизге чексиз ыраазы болушубуз керекпиз. Ошо эч качан ата энебизди тартпашыбыз керек. Эми мына ушул учурдан пайдаланып, бирок азыр ата энеңиз ушул Казакстан Республикасында болгондугуна байланыштуу ушул сиз ата энеңиз тууралуу айтып кетсеңиз, сиз мактап бериңчи бир атаңызды, апаңызды бир ушунчалык ушул сиз мактаганда башка сизди көрүп турган көрүүчүлөр ушунчалык бир таам берсин. Биринчи апаман айтып кетейин. Апам өтө ак көңүл адам. Эч качан мен мынтип урушкан эмес, бир нерсе туура эмес кылып койсом дагы биринчи айтып түшүндүрөт, экинчи айтып түшүндүрөт. Дагы болбой аткан болсо кол менен өздөрү көрсөтүшөт. Эч качан жалкоонбо деп үйрөткөн. Ошонун айткан сөзүн эч качан унутпай жүрөбүз. Али өзүбүз өмүрдө али эң жакшы сабак ошол да, бизге жалкоолонбош керек. Жалкоо болсоң эч качан бул өмүрдө эч нерсеге жетпейсиң, эч качан бийликтерге жетпейсиң. Атам болсо, атам өтө жакшы тарбия берди деп ойлойм мага. Ушунча өсүрдү, ушунча бакты. Күнү түнү уктабай деле иштеп жүрүштү атам менен апам. Бизде үчүн, менде үчүн, акамде үчүн. Уйку көрбөгөн күндөр болду, дем алыш көрбөгөн күндөр болду. Бирок ошол күндөрдү актайбыз деген үмүттөбүз. Азыр акам экөөбүздүн медицина факультетинде окуйбуз. Ошо ата энебиздин ден соолугун караш үчүн
койгон максаттарын аткарыш үчүн, так сказать, орусча айтканда оправдать все надежды. Ошо ата энеме өтө ыраазымын, чексиз ыраазымын. Ошо кыйналып аткан күндөрдү бүт байкап турупсуз да, мында карап, мына ошо ата энем мени багып атат, ушинтип кыйналып акча таап келип кийгизип атат, окутуп атат деп, ушинтип сезип, бирок баягы көпчүлүк мындай маалыматты уга бербесе керек. Сиз аябай оригиналдуу сүйлөдүңүз. Ата энени байкап жүргөн балдардын сап башында турат экенсиз да. Ушул ата энеңиз азыр мына ушул сизди көрүп атат, мына бул эне деген сиз үчүн ким да? Бул мындай бир өзүңүзчө сүрөттөп бериңичи. Себеп дегенде сиз ата энеңизден кыйналып атканын көрүпсүз. Сиз ата энеңиз ушунчалык ризык жеткизгенин, канчалык кыйынчылык менен жеткизгенин көрүпсүз. Түнү уюктабай, ушул уктабаган түндөрүндө байкапсыз да. Ошон үчүн ушул ата энеңизди сиз кандай баалайсыз? Эне деген эмне экенин айта кетсе, эне бул сенин жашооңдун жагымы деп айтса болот. Акыркы калгананын урсак ачып атса дагы сага калтыра турган адам, туура жолго дагы багыттай турган адам. Башка эч ким сени энедей же атадай түшүнө албайт. Энедей атадай сени туура багытка кое албайт, кечиримдүү боло албайт анчалык. Өз-өзүн ушунчалыкты балдарына бере турган только ушу эне менен ата да. Башка адамдар башка адамга мындай эч качан мамиле кыла албайт. Ушул күнгө чейин мына чоңоюп беризе жетип, мына ушул саламаттык сактоо тармагын мыкты болом деп аракет кылып билим алып атпыз да. Апаңызды, апам мен сизди сүйөм, апам мен сизди жакшы көрөм деп айтып көрдүңүз беле? Айтат болчумун, бирок кыргыз тилде эмес да. Мен орус тилде окуган үчүн бардыгын полностью орус тилде айтып жүргөн болчумун, бирок кыргызча айтып көргөм. Канам ушу орус тилинде деле, мисалы бизде расмий тил орусчаны биздин кыргыздар аябай жакшы түшүнөт, орустардан аша түшүнөт дегендей. Ушу орусча деле мындай өзүңүздүн ойлоруңузду билдирип, ата энеңизге ыраазычылыгыңызды билдирип, өзүңүздүн бир конкреттүү бир мындай бир сонун бир өзүңүздүн бир оюңузду билдире берсеңиз боло берет. Ушул апам мен сиздерди өтө катуу жакшы көрөм. Ушул өмүргө алып келгендериңизге сиздерге миң марта ыраазымын. Бардык мен үчүн кылган нерселериңизге сиздерге дагы рахматымды айтам. Көп айтпайм бул сөздөрдү, бирок ичимде сактап жүргөнмүн. Ошон үчүн азыр айтсам жакшы болот, жарашат деп ойлойм. Мен сиздерди өтө катуу жакшы көрөм, сүйөм. Я вас очень сильно люблю. Спасибо за то, что вы есть в моей жизни. Вы поставили меня на тот путь, на который не каждый выдержит, но если бы не было вас, я бы тоже не выдержал, только вы поддерживаете меня в трудные минуты. И кроме вас, я думаю, никто больше меня не поймет, не поддержит, не направит, не воспитает. Были трудные времена, когда мы ругались, но за это я тоже хочу попросить у вас прощения. Сиздерден кечирим сурагым келет, сиздерди тагынтып бир нерсе деп койсом, катуу сүйлөп койсом, сиздерге дагы кечиримди сурайм. Кыйналган күндөрүбүз деле болду, алар өтүп кетти, Кудайга шүгүр. Алар деле прошли, все прошло, все забыто. Мен ата энем мени бардык жактан колдоду, спортко бардым, спорттон колдоду. Канча медаль алдым, диплом алдым, мадактама кагаздарын алдым. Олимпиадаларга бардым, билим боюнча, география боюнча, казак тилинен географияга, олимпиадаларга барып жүрдүм, ал жактан да жетиштим. Онун баарына жетпейт болчумун, ата энем болбосо. Ошон үчүн ата энеме миң марта алгысымды айтам. Азамат, Өзүм рахматымды айткым келет. Бирок бул рахматым канча жолу айтсам дагы ата энеме жетиксиз да, не хватит этого. Да, мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Чыңгыз мырзанын кеңири маегин угуп жатасыздар. Мынакей жанында, кашында ата энеси угуп турат, ар бир сөзүн туюп турат дегендей, бул Чыңгыз мырзанын жан дүйнөсүнөн чыгып аткан сөздөр деп билиңиздер. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу
Базар Гүлеже кандайсыздар, жакшысыздарбы? Автандил ага кандайсыздар, тынчсыздарбы? Мынакей Чыңгыз балаңызды сүйлөтүш оңой менен эмес дедиңиз эле, караңызчы, мына сонун сопсонун маек берди, мынакей көрдүңүз уктуңуз мына ушундай сонун сөзгө да чечен, кыргызча десеңиз кыргызча, орусча десеңиз орусча сүйлөп берген жакшынакай бир уулду тарбиялапсыздар. Өмүрү узун болсун мынакей. Сүйүнүчүңүздөрдө чек жок болсо керек. Казакстан тынчпы? Себеп дегенде ошо Казакстанда жүргөн мекендештерге да бир ушу жакынкы болгон окуялардан улам бир аз кыжалатчылык болду. Но ошентсе дагы мына бүгүнкү туулган күнү менен куттукталып аткан Чыңгыз балаңыздын жакшынакай кептерин уккандан кийин мынакей ата эне катары ушу Чыңгыз балаңызга өзүңүздүн ушул видео аркылуу бир батаңыздарды берип койсоңуздар болот, Dünyada ömrümüz olsun. Altı el gereği. Мынакей. Урматтуу с днём рождения дейт, мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, чогуу иштеген кесиптештеримди куттуктап атышат. Урматтуу көрүүчүлөр, Чыңгыз мырзаны кесиптештери куттуктап атат. Эми урматтуу мына кесиптештер келип туруп бир Чыңгыз жөнүндө өзүңүздөрдүн бир ойлоруңуздарды ортого кошуп, мындай бир Чыңгыздын туулган күнүнө арнаган бир сөздөрүңүздөрдү айтып койсоңуздар да болот да. Музыканы өчүрүп койсуңар, бир аз тынчыраак болот да. Бияк отуруп алыңыздар гана. Жок, биз мындай эле туруп. Шуна бүгүн Чыңгыз мырзанын туулган күнү экен. Атасы, апасы Казакстандан туруп, ушундай бизге буйрутма берди эле, ушул Чыңгыз баламын ушул туулган менен куттуктап койгула депчи. Биз сюрприз жасап келип калдык. Чыңгыз куттуктап коеюн для начала. Орусча эле айта берейин. Айта бериңиз. Чыңгыз, с днём рождения тебя. Желаю тебе крепкого здоровья, успехов в дальнейшем. Ты толковый парень, ты все сможешь сделать. Очень грамотный. Твоим родителям спасибо. Если вы меня слышите, спасибо вам за такого сына. Воспитали мужчину. Очень хороший парень. Желаю тебе всех благ, братишка. Ты всего добьешься, только в себя верь. Еще раз день рождения. Рахмат. Сизге да чоң рахмат. Мынакей ушул азыр туулган урматына Казакстандын атасы менен апасы батасын берген аткан эле, мына бул дагы Чыңгыз мырзага сюрприз болуп, экинчи мынакей достор, кесиптештер келип калды. Келиңиз, сиз бир сүйлөп койбойсузбу келип? Чыңгыз мырза жөнүндөгү бир өзүңүздүн жүрөктөн чыккан сөздөрүңүздү. Дендесулукта бол, буларга ийгилик, энатаң сыйлаган балдардан сыйлаган. Рахмат. Кийинки кесиптештер болсо келип сүйлөп коерсун Чыңгыз мырза тууралуу. Эгерде жылаачылар боло турган болсо, каалоочулар боло турган болсо, келиңиздер. Чыңгыз мырза, мына караңызчы, мына ушул түнү саат 12ден кийин жарыкка алып келген апаңыз атайын ушундай буйрутма берип, атайын программа кылып архивка болуп калсын. Ушул күн Чыңгыз баламдын эсинен чыкпай калсын деп ниеттелик кылган элем, мынтип ишке ашып отурат да. Мына азыр туурабы базар көжө? Мынакей кесиптештери кокусунан сюрприз кылып да кирип келип калышты, мынакей ушинтипчи. Азыр Чыңгыз балаңыздын кубанычында чек жок деп билебиз. Азыр кесиптештери дагы сүйлөгөнү келатышат. Азыр аларды сүйлөтүп туруп, ана сиздер ушул калыпта уланып туруңуздар. Андан кийин батаңыздарды бересиздер, анан биз жыйынтыктайбыз, Да, келишеби? Азыр айдарларда келип болуш керек. Мынакей. Азыр саламатчылык, мына ушу бүгүн Чыңгыз мырзанын туулган күнү экен. Чыңгыз туған күні құттықтаймын сені, желаю тебе всего хорошего в жизни. Рад, что ты пришел к нам, и я рад, что познакомился с тобой. Желаю, чтобы все было хорошо. Еще раз с днем рождения. Рахмат, чоң рахмат. Чоң бар болуңуздар. Дагы барбы сүйлөй тургандар? Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, кесиптештери кас катар тизилип азастан сүйлөп атат. Мынакей Чыңгыз мырзанын туулган күнү ушул
Канча жашка чыктыңыз? 19. 19 жаштагы туулган күнү эсинен таптакыр чыкпай турган болду. Буга чейин мындай сюрприз болду беле болбоду беле? Жок, мындай сюрприз дали боло элек эч качан. Биринчи жолу болуп атат, Мына ушул сизди ушул программа кылып жасап, жашнакай кылып YouTubeга чыгаргандан кийин сизден кийинки муун ушинтип сабак алсын. Ата менен баланын ортосунда мамиле деп койгонбуз теманы. Ошон үчүн ушул ата менен апа мейли жанында жүрсүн, мейли алыста жүрсүн. Бирок баягы мамилеси, бири-бирине болгон сүйүүсү, бири-бирине болгон кусалыгы ар дайым ушу сиздикиндей калыптанып турсун деген ойду билдиргибиз келип атат. Эгерде башка кутуктагандар кутуктап келип сүйлөп кетишти, Чыңгыз мырза, кайра отурсаңыз, мына ушул атакебиздин бир дубасын алайлы дагы, программаны жыйынтайлы. Мен келе албай калыптыр. Бул мен чоң Келип атам. поздравить Бул эткен. эң улуу акыңыз. Сименден чыга албай калыптыр. Келем деди эле, келе албай калыптыр, чыга. Все, ничего страшного, все Эндерде впереди. калсаңдайсың. Жакшы өзүңүз. Чика, с днем рождения. Спасибо большое. Девушка, братишка. Рахмат. Живи долго, счастливо. Будь независимым. Никому, ни в чем не нуждайся. Пускай твои близкие и родные будут всегда рядом, и пускай они всегда тебя поддерживают. И пускай удача сопутствует на протяжении всей твоей жизни, чтобы здоровье было крепкое. Как мама говорит, башыңыз таштан жаралсын деп биле. Рахмат чоң айт. Айырка айтканыңыз келсин. Спасибо вам тоже большое. Мында иштериңе ийгилик, Айдар. Урматтуу базар күлөжө Чыңгыз ага, ушул программанын жыйынтыктоочу мезгили келип калды. Ушул сиздер ушул экөөлөп автомобиль агабыз баш болуп, сиз коштоп атаңызды берсеңиз, анан Чыңгыз балаңыздын да кесиптештери иш учуру жыйынтап калганына байланыштуу даярданышып атат. Биз урматтуу көрүүчүлөр түнкү саат 12ден өткөндөн кийинки учурду сиздерге көрсөтүп чагылдырып атабыз. Азыр кезек ушул Чыңгыз мырзанын эң ыйык бул дүйнөдөгү атасы менен апасынын батасына келип жетти. Ne diyeceğim? Bizim ballarımız ömrü uzun olsun, geleceğe keng olsun. Aldılarına kanlı niyet kılsa niyetlerine jetsin. Öz yolunu tapıyorsun önünde. Дагы бир жолу туулган күнүң менен өмүр жашыңыз ак болсун, ден соолугуң чоң болсун. Ар дайым жаныңда жүргөн, сени жалгыз таштабай, кубанычың тең бөлүшкөн дайыма Айдар акаң жаныңда болсун. Ар дайым биз силерди колдойбуз. Биз силер менен сыймыктанабыз. Тилеген тилектериңер кабыл болуп, Аллахым. Не ниет кылсаңар, ниеттериңерге жеткиле. Ошол дагы бир жолу туулган күнүң менен Аллах берген жашты жаша. Ар дайым силер менен сыймыктанып, кыргыз элине кызмат кылган, биз сыймыктанган, бизден тууган урук сыймыктанган жигиттерден болуп, бийиктерден көрүнө бергиле. Ар дайым аман болгула, эсин болгула. Казакстан, Кыргызстан элибиз тынч болсун. Рахмат чоң айтканыңыз келсин. Жакшы өткөз. Рахмат. Сизге дагы рахмат. Ар дайым иштериңизге ийгилик, сизге дагы. Сиз дагы кыргыз элине кызмат кылып, ар дайым ушинтип кубанычыбызды тең бөлүшүп жүрө бериңиз. Рахмат, чоң рахмат. Сиздер дагы тынч болуңуздар, аман жүрүңүздөр. Эли менен баланын, ата менен баланын мамилеси сиздердикиндей болуп улана берсин. Бул коомдо кийинки муун үчүн бул көрсөтүү сабак болду. Чоң рахмат, тынч болуңуздар. Айтканыңыз келсин, апа, рахмат чоң. С днем рождения. Мынакей урматтуу Чыңгыз мырза, атаңыз менен, апаңыз менен, бир туугандарыңыз менен сүйлөшүп алдыңыз. Бул деген өзүнчө бир чоң бакыт. Бул дүйнөдөгү негизи эле туулган күн, бул ата энелердин урматына арналган майрам.
Сизге да ден соолук каалайбыз. Ушинтип ата энеңизди сыйлаган мыкты жаштардын катарын толуктап, мыкты кыргыздын патриот жигиттеринин санын толуктап, мыкты кыргыздын билимдүү жаштарынын санын толуктап жүрө беришиңизге биз да ушул программанын атынан жакшынакай бир ниетибизди билдиребиз. Аман болуңуз. Ушул программага эгерде калуу тилек болсо айтып койсоңуз болот, биз жыйынтыктайбыз. Бул программага рахмат чоң. Мен бул программа бар жөнүндө билбепмин, бирок эми сиздер менен таанышып атам. Өтө кубанычтымын сиздер келгениңиздер үчүн. Рахмат чоң, сюрприз ушу подарка кылгандарыңызга апама рахмат, сиздерге рахмат, келгениңиздериңизге, убактыңызды бөлүп. Сиздин ишиңизге ийгилик. Биздин кыргыз элде мындай иш менен алектенген адам өтө аз. Сиздерге ийгилик. Сиздин ишиңиз башка адамдар да көрүп, сыймыктанып, сиздин ишиңизди дагы мактап, мен дагы ушундай адам болгум келет деп жүрө берсин. Сиздин иштериңизге ийгилик каалайм. Ушул рахмат чоң сиздерге келгендериңизге. Рахмат. Туулган күндүн калган бөлүгүн жакшы өткөрүңүз, жакшы эс алыңыз. Ата энеңизди урматтаган, ушул ата энеңиз сиз менен сыймыктанган жигит болуп, инсан болуп жүрө бериңиз. Рахмат сизге. Айтканыңыз келсин. Жакшы туруңуз. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, сиздер ушул Базаргүл эже менен Автандил ага менен же болбосо Казакстан Республикасында иштеп жүргөн ата эненин ушул Ош шаарында жашап окуп жаткан баласына болгон кусалыгын, сагынычын өз көзүңүздөр менен көрүп алдыңыздар. Буну менен эмне демекчимин? Бул көрсөтүү башка жаштар үчүн, башка муун үчүн сабак болуп кетсин. Ушундай сыйлаган, ата энесин сыйлаган, ата энеси балдары менен сыймыктанган муун ушундай адамдардын саны күн санап эмес, секунд санап көбөйө берсин. Урматтуу Мен программасынын көрүүчүлөрү, кош болуңуздар, тынчуктаңыздар, аман туруңуздар. Кайрадан ушундай сүйүнүчтүү кабарлар менен, сүйүнүчтүү окуялар менен жолукканча аман эсен туруңуздар. Катталыңыздар, каналга лайк басыңыздар.